Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жакшы адамга жашооңдо жолугуп калсаң, жашагың келет. Жакшы жакшыда. Жакшылардын жан дүйнөнүн жандуу экенин байкасаң, ичиңдеги кең дүйнөсү сыртына чыгыш бетке баары жарык нурлуу. Ошол нурду өзүнө гана катып албастан, бир жолуккан сага да чачып турат. Сүйлөгөн сөзүнөн мээричеби чечимленип, ар бир айтканы орду менен айтылып түшүнүктүү. Жакшы адам түшүнүктүү да болот. Бирок мындай адамдар акыркы күндөрү азайып баратканы жанды кейтет. Жакшы адамдарга эч ким жамандык кылбаса, алардын таза дүйнөсүн булганыч, вулгарлар булгабаса, адалдыгын арамзалар аралап кетпесе, акылдуулугун коолук кумарлык аздырбаса, баскан кадамына бут тоспосо, ишенчегинен пайдаланып жолун бул ара жолго таштабаса, айтарым жакшылардан жамандар колуңарды тарткыла. Бирок айла жок, жамандар жакшыга жамандык кылып жатканын билбейт. Жадаганда жаман экенин да сезишпейт. Анткени аларда сезим жок. Аларда сезим төрөлгөндөн баштап болбойт. Жакшыдан жаманга өтүп кеттим. Мунун себеби бардыр. Кайра дийин улантчы сөздөр болот. Касиеттүү жерде турабыз. Тогуз торого кире бериште. Ушул жер Манас атабыздын руху менен байланыштуу айтылып келаткан жер экен. Кудайдан биринчи кезекте ушул жерде тургандарга баарыбызга чын ден соолук, узун өмүр тилейли. Ар кимибиздин алдында жакшы тилек, жакшы максаттар бар. Ошонун баарын Кудайым кабыл кылсын. Биринчи кезекте баарыбызды Кудай колдосун. Улуу бабаларыбыздын, Манас баштаган улуу бабаларыбыздын руху колдоо Кудай болсун. Ушул келаткан сапарыбыз байсалдуу болсун. Максат Кудамдын бизди баш коштуруп алып келаткандагы негизги максатын Кудайым кабыл кылсын. Баласынын өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Ата-бабалардын жолун жолдоп, ушул ери менен жогоруп тукуму өсө берсин. Улуу согушка катышкандар улуу тарыхта эскерилет. Толстор районунун уулу учурда ЭЭБдин Евразиялык экономикалык бириктигинин ардактаатуулу коомдук ишмер Максат Жейналиев 2015-жылы Улуу Ата мекендик 1941-45 жылдардагы согуштун 70-жылдыгына карата өзүнүн туулуп өскөн Толстор районунун Арал айылына согуштан кайтып келбей калгандардын сындарына атайын эстелик ачкан. Ал эми ушул эле эстеликтин эскерүүсүн улантып, улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата дайынсыз жоголгондордун, согушка катышкан, көзү өтүп кеткендердин сындарына ташка тамга басылып эстелик тизмесин уланткан. Азыр бул жай келечек муундарды патриоттук мекенчиликке үндөгөн, искерүү Куран түшүрө турган Орханын көөлөттүү эстелик айланды. Жакында эле ушул тизмеде турган Абылкасым Рахматов аттуу дайынсыз жоголгон 1943-жылдагы советтик жоокердин дайыны чыгып, документтери табылган. Күндөн күнгө уйку жок, кайгылуу капа Мунай Сус Сапат билим ишканасынын мүдүрү Архан Инандын жубайы Рейхан Инан Архан Инан табылабы плакатын абийдин алдында көтөрүп чыккан. Орхан Инандын жоголгонуна толук 1,5 ай болгон. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун өз мойнуна алганда да 1 ай болду. Барган сайын кыргыз бийлигинен ишеним кетип бараткандай. Мындай эл аралык мекеменин жетекчисинин жолугушунун дайынсыз болуп, табылбай жатканы чоң күмөндүү ойду жаратып келген. Айта кетсек, анын окуучулары кимде-ким дайынсыз агайын таап дайындап бере турган болсо, $1 миллион сүйүнчү акысын берерин айтып чыгышкан. Жакында Туркиянын президенти Таyyip Erdogan Орхан Инанды Турцияга алып келингени жөнүндө кабар кылды. Мындан улам биздин Кыргызстандын жараны болгондуктан, Кыргызстан өкмөтү аны кайра алып келүүсүн талап кылып жатат.